Мына мени көрүп атасыңбы, мошенник? Сага бир эле суроо, эмне качып жүрөсүң? Кел буяка, качып жүрбө, мошенник. Таятамдын эрте кетишине сен 100 бир туугандарыңды айтып жүрөт, мен дагы айтып өтөм. 100 сен өтө чоң салымың бар Таятамдын эрте кетишине. Чоң тема болуп атпайбы ошол Тилекмат Күренов боюнча да ага жолугуп. Карымшактын чыгараткан видеолор бул 100 жалган видеолор. Мисалы бул эл аралык издөөдө жүргөн адам да Интерполдун линиясы боюнча туурабы? А почему он своевременно тогда не дал свои объяснительные какие-то показания? Тобакылдын бир сөзүнүн бисмилласынан башкасынын бардыгы жалган да, мындай кыргыздын сөзү менен айткандачы. УКМК Өзгөн районунда жаңы УКМК зданиясы түштү. Кабарыңыз бар. Ошол жерге бир 20 служебный машина сизден Канча Ташиев айтты деп атабы ошондо? Аны Төрөгасы. ошентип айтты деп жүргөн да. Бул жүргөн жерде чөп чыкпайт да. Мен ата энем асыл сүйлөбөсүн, бул акмак. Всех обманул и спокойненько сбежал и придумал сказку о том, что вот его преследуют из-за 20 служебных машин. УКМК иш козгогон да. Ошо заявление түштү деп сүйүнөмөйүн кайра чалдыргандан кийин заявление Келдебаев сагындык деп сизге түштү дегенде мен ошол күнү түнөтө туруп учуп чыгып кеттим Кыргызстандан. Мен ачыгын айтып коеюн, 5 жыл барбаймын. Мен уже Америкадамын. Биякта шоу болуп кайра Карымшак немеси мен кайра УКМК генералыбызга, президентибизге кайрылып атат. Жардам берип коюңуздар депчи. Саламатсыздар, урматтуу Соо Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн бизде бир өзгөчө маек. Жакында эле өз жиендерин алдап кеткен, $610 000 алдап кеткен экс депутат Сагындык Келдебаев боюнча материал чыгарганбыз. Ага жооп иретинде кесиптешибиз Элеман Карымшаков дагы материалын чыгарды. Биз кесиптешибизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз ар бир программабыздын соңунда кайрылып келгенбиз. Урматтуу Сагындык мырза, бизге байланышка чыгып коюңуз, өз чындыгыңызды айтыңыз деп айтып келебиз, кайрылып келебиз. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Эмнеге биз бул жакшы болду деп атабыз? Анткени тергөө иши жүрүп жаткан учурда бул кишинин берген ар бир маеги, маалыматы абдан маанилүү деп ойлойбуз тергөө кызматы үчүн. Эми бүгүн бушу жиендери ачык чыгып, ошондой эле Сагындык Келдебаевдин айткан ар бир фактылы айткан сөздөрүнө далил катары жооп берүүнү туура көрүп жатышат. Бүгүнкү биздин маегибизде ошол бир тууган Марат жана Самат Рыспаевдер, анан белгилүү адвокат Нурлан Токталиев. Эми келиңиздер бул маекке келели да. Эми алгач сөз Марат, сөз сизде. Мынакей булар ачык чыкпайт, беттерин жаап чыгып атат. Анан эмнеге, бул кандай деген суроолор болуп келди. Бир тууган тайкеңиз дагы 1 сааттан ашык убакыт маек бериптир. Ал жерде дагы сиздин айткан сөздөргө жооп иретинде катары келтириптир да. Эми мындай да, ар ким адам айткан күндө деле бир эле чындык бар да. Адам мындай 2 чындык болуп же 3 чындык болбойт да. Эми сөз сизде. Токтоо, мына ошол сөздөрүнө токтолуп кетсеңиз, анан алгачкы эле суроом болот да. Бул сиздерди ошол жаштайыңардан эле грузчик кылып алып, иштетип, өмүр бою эле силерди багып келдим дегендей сөз айтып атат да. Анан сиздер эмне болдуңуздар эле, кантип иштешип калдыңыздар эле, ошонун баарына токтолуп кетсеңиз, эми сөз сизде. Ассаламу алейкум. Бисмилля. Бул биринчиден Сагындык Келдебаевдин, мындай айтканда мошенниктин бул кайрылуусу 100%, мен 90 айтпайм, 100% бул калп да. Экөө журналист ортодо сценарий түзгөнбү же өзү жомокторду окуп жазып алганбы биз билбейбиз. Аны бирок азыр төгүндөп бүт ачык айкын айтып беребиз бардыгын. Бул 100% калп. Доказательство менен биз тастыктоо материалдар менен төгүндөп айтып беребиз да. Ар бир сөзүнө токтолуп, Ар бир сөзүнө, ар бир ошол жерде айткан сөзүнө биз жооп кайтарабыз да. Ошол максатта. Эми баштаганда эле ошол сиздер убагында ошол кишинин кол алдында иштепсиздер, грузчик болупсуздар, жүк ташып ошол жерде иштеп жүргөн экенсиздер. Ошол эмне болуп барып калдыңар эле, эмне эле ал? Же чогуу иш беле, же силер аларга барып иштедиңер беле? Эмне болду эле ошону айтсаңыз. Ал жерде мындай болгон. Мында лесоскат деп коебу, бул Красноярскийден, бул ошол жактан бир Назгүл деген бир эже менен ал жерде бир кыргыздардын үстүнөн, кыргыздардын мындай тарабын талашып жүргөн бир жакшы иштер кылып жүргөн бир эже бар. Красноярскийдечи, диаспора дейбизби. Ошол эже менен булар биргеликте иштеп жүрүшкөн. Анан ошондой эле как бизде эле бир тууган жээни бар. Тоже аты Нургазы да. Биздин бир тууган бөлөбүз болуп калат, анын бир тууган жээни болуп калат. Ошону бул жакка ошондо коет. Бишкекте сен карайсың, биз ал жактан только отправка кылабыз депчи. Экөө бул жакта иштеп жүрүштү, бир 1-2 жылда иштешкенден кийин
азыркы бизге кылып аткан нерсени ага да биринчи кылып көргөн да бул. Бул жээнин эби Нургазыга Ошо Нургазы деген аттуу менин бир тууган бөлөм болот, бунун бир тууган жээни болот. Бир тууган мындайча айтканда бул Сагындык Келдибаевдин эң чоң аксакал эжесинин уулу болот да бул. Алар менен иштеп жүрүп эле анан күндөрдүн биринде мындай ич таарылык кылып кеткенби, биз ал жагын неме билбейбиз, бирок ич таарылык кылып ошол чукуп баштайт анычы. Сен мынтип атыпсың, сен үйлөрдү алып алыпсың, сен машина алыпсың, сен жээни Нургазыны чукуп атат да. Нургазын чукуп баштаганда сен уурулук кылып жүрөт окшойсуң. Бизге мага келген маалымат боюнча сен мындай машина алыпсың, мындай үй алыпсың депчи. Чукушат, экөө ошол жерден ызы чуу көтөрүлөт дагы, андан кийин түшүнүксүздөр пайда болот дагы. Анан кайра ошол экөө келишпей калат дагы, ошо Нургазыны кайра коркутуп, үркүтүп, мына азыр баягы өзү айтып атпайбы? Марат Саматтар менин бандиттерге бердим деп. Бандиттин биз б тамгасын бизде түшүнүк жок нерседечи. Бул тескерисинче ошо бандиттерди жалдап, Нургазыны коркутуп, үркүтүп, үйүн минип жүргөн машинасын, Toyota Camry үлгүсүндө машинасы бар болчу. Биз көзүбүз менен көрүп турганбыз. Биздин көзүбүзчө алып койгон машинасын. Вымогать этип, мындайча айтканда коркутуп, үркүтүп, машина алып коет да. Алып коет да, экөө уже келишпей калды да. Соттошконго сотко берем деп да коркутуп жүргөн, бандиттерге да салып жүргөн, муну ар ким чалдырдыпчы. Анан кийин уже склад уже мунуку иштеген адам жок болуп калат. Анан бул баягы видеодо айтып атпайбы? Булар апасы, булар мындай акчасы жок калды, анан кыйналып калдык, эки балам жумушка алды деп айтып атат деп аферист кылып атпайбы? Бул жерде тескерисинче бул менин апама чалат. Апама чалат дагы, уканча балдарыңыз мындай соода тармагында жүргөн, опыту бар. Мына ушул складты бир 15 күн, 20 күн, ашып барса 1 ай. Нургазы менен көрдүңүздөр эмне болдук. Ошону жолго салып берип койсун экөө. Болду деп анан жалдырайт. Биз унабайбыз. Эми Нургазы менен ушинтип аткенде биз иштебейт белек. Мунун характери баарына белгилүү. Деп биз баш тартсак болбой эле апама чалып берет да. Чалып жардам берип койсун, мынтип койсун, тигинтип койсун деп. Анан келет дагы ортодон акыры апам бизге суранып, эми эне экен да, эненин сөзүнө эки кыла албай, макул эми апам ушунчалык суранып атса жерге таштабайлык деп 1 ай ушул жерге келип иштеп, анан бул иним Самат ошол жерде соучредитель, совладелец болот да, эми учредитель болуп ортодо Сагындык Келдибаев менен чогуу болуп атасыңар. чогуу. Ал жерде эч кандай мен грузчик болуп, же болбосо бул сатуучу болуп деген нерсе жок. Биз ал жерде мындайча айтканда совладелец болуп атабыз. Ал жерде даже бүт кагаздар бар. Совладелец бул учредитель болуп атат. Мен совладелец, биз ал жерде 50 на 50 отуруп иштегенбиз да. И то 1 айда иштедик. 1 айда иштегенден кийин балдары эки баласы тең наркоман, алкаш болуп, ичип, чегип, ал жерде күндө кыздарды алып келип, өтө ыплас нерселер кылып салган да, азкаттачы. Биз көзүбүз жетпей калды, кыскасы айткандачы, жумушта иши кетишинечи. Анан биз экөөбүз добровольно жакшынакай чакырып, маекке тартып эле, колубуз менен жазып Өткөрүп бериңер. деп фирманы ошол жерден бузуп, биз өзүнчө тиричиликти кылайлы, өзүңүзчө кыла бериңиз. Биз жака эч кандай бир нараазычылык болбосун деп эле чыгып кеткенбиз. Болду бүт, анан аяктагы бир жомокторду айтып атат отуруп алып. Мен атасынан чалдым, 180 000 долларын алып качып кетип калды. Долларды токтоп кетсем болот. Анан апасы албай койду, атасы албай койду деп. Ал жерде биз как положено ал фирманы ачканда, ал жерде 3 бухгалтер отурчу. Бир дагы эмес, 3-өө. Бири Асылай деген кыз бар болчу, бирөөсү бир байке атын унутуп атам, бирөөсү ошо Сагындык Келдибаевдин жакын досу, ошол мезгилде военком. Тимур деген. Ошонун баласы бар болчу, Эсен деген. Бүт эсеп кысап ошолордун колунда болчу. Мен только документация менен чуркап жүрчүмүн. Анан ал жерде бир 10 грузчик балдар иштечү. Ошо грузчик балдардын зарплатасын, допустим, клиенттер келип товар ала турган болсо, бүт через бухгалтерия болчу да. То есть акча финансовый маселе ошолордун колунда болчу. Анан каяктан бул жомокторду токуп 180 000 долларды алып качып кетип калды. Атасы телефонду албай койду, апасы албай койду деп. Ата энеме бул акмак асылбай эле койсун. Мен ата энемдин деңгээлини тырнагына теңгелей турган адам эмес болчу. Бул Сагындык Келдибаевдин Кайрат мырза дагы бир жоругу. Ал жакта кыргыздарга мындай наоборот поддержка берип жардам көрсөткөнүн ордуна бул ошол орус кемпир менен биргеликте аты Любовь Алексеевна деп, аны ошол жакта Красноярскте 20 000 кыргыздын баардыгы билет. Ал менен биргеликте наоборот ал аялды бул крышевать этип, ал аял кыргыздарга бүт под процент акча берчү, аябай высокий процент менен акча берчү. Ошону бул крышевать этип, эси бир кыргыз бере албай калса же узактырып, шарты болбой кыйналып, ал жакта иштөө кыйын да, бере албай, шарты болбой 2-3 күн кечиктирип кыйналып калса эле бул сразу сагынга чыгат, арызданып. Сагын барып туруп охранник орустарга айтып,
ошол жерден бүт бандиттер караган Албазардычы, ошолор менен биргеликте келип алып коркутуп, үркүтүп, кысым жасап, ур токмокко алып, кордоп акчасын алып берчү да. Бүт даже барып мүнүп жүргөн машиналарына чейин, үйлөрүнө чейин тартып алам депчи. Ошо менен алектенип жүргөн. Ошого окшогон бир процент деген темаларды бизге аңтарып атат. Өзүнүн башынан өткөн да, опыты бар. Ошон үчүн булар процентке берген деп жала жаап токуп атат да монда жомоктордучу. Бул мошенник. Самат, токтоп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Азыр мына складка кантип келип калдыңыздар эле деген суроо келип атпайбы? Ошол жөнүндө бир аз толуктап кетейин. Биз 2015-2016 жылында ага Марат экөөбүз складка келип калганыбыздын себеби мен 2012-2013 жылдары мына Марат айтып кеткендей бөлөбүз Нургазы деген бала менен бизге окшогон бир бөлөсү Айбек деген бөлөсү менен иштешет. Ал дагы сагынга жеем болот, бир тууган, биз катары эле. Ал экөө 2011-2012 жылдары чогуу иштешип жүрүп, Нургазы менен Айбек деген бөлөлөр. Нургазы деген ал жерде Нургазы деген бөлөм складта старший болуп иштеген. Андан кийин ошол 2012-2013 жылдары Нургазы бөлөм мен чакырып жумушка иштеп бер. Анан мен үйдөгүлөр менен кеңешип, анан өзүм да жумуштарым бар болчу ошточу. Анан үйдөгүлөр менен кеңешип, макул анда бир узак мөөнөткө болбосо дагы бир 6 ай 7 айга иштеп берейин деп ошондой келишим менен Нургазы менен сүйлөшүп, мен келип иштеп берген буларга. Иштеп берип, канча бир 9-10 ай иштеп бердим мен буларга. Складта иштеп бердим. Мен акырында мен ошол кетип аткан моментте болду, мен ушул почти 1 жылдык отчет силерге тапшырып берип, өзүм жумушум менен кетейин деп сагындан мошенник угуп аткан болсоң угуп алгын. Бул өзү билет. Мошенникти мен Красноярскийден чакыртырган. Бул ал кезде Красноярскийде иштейт болчу. Красноярскийден келип, ал кезде Сүйүн деген байке бар болчу. Бухгалтердик жумушту аткарчу ошол складта. Нургазы бөлөм, Сүйүн байке, анан Сагын. Үчөөбүз мен менен 4-өөбүз болуп туруп, ал жерде 1 жылдык отчет жасаганбыз складта. 1 жылдык отчет жасаганда, ал жерде тескерисинче кем чыкпай, наоборот 90 куб жыгач деген ашыкча чыккан. 90 куб жыгач деген бул почти 1,5 вагон жыгач болот да. Ал деген ошол кездеги баа менен эсептегенде 25-26 миң доллардык товар ашыкча чыккан наоборот. Анан ошондо рахмат сага жакшы иштеп бергениң үчүн деп ыраазычылыгын алып мен алардын. Ошол жерден майда чүлөлөрүмү алып туруп ошо боюнча кеткем. Андан кийин көп өтпөй эле 2015-2016 жылдары тескерисинче апам бул Сагын мошенникке чалмак турсун, бул Сагын наоборот биздин апабызга чалган жалдырап. Анын ортосунда баягы ага Марат айтып кеткендей Нургазы менен ызычуу болуп атпайбы? Ооба. Нургазыга курлай доомат кылып, жалган жалаанын жагып, мына бөлөм Нургазы көрүп аткан болсо өзү дагы тастап берет, билет. Жалган жалаанын жагып, каяктагы бир бандиттерге айтам, чорныйларга айтам, сени чаптырып салам, сени май кылып салам, жок кылып салам деп. Бунун айдап жүргөн 2011 жылкы Toyota Camry машинасы бар болчу. Аны биздин көзүбүзчө алып койгон машинасынчы. Жашап жүргөн квартирасында тартып койгон. Аны мына өзү дагы билет. Анан ошондой кылыктарды кылганда биз апама отказ берип койгонбуз. Иниңизге коюдап коюң. Нургазы жээнине кылган поступканы бизге дагы значит жасайт. Зачем мен кырылыш кереги бар деп биз отказ кылганда, апам эми эне катары бул жакта балдар, ал жакта ини болгон үчүн суранган бизден. Мына азыр эфирге чындыкты алып чыктык, мына кагаз түрүндө. 1 саат сүйлөгөн жалгандар кагаздын бетин алып чыктык, азыр полный жооп беребиз да. Анан кийин апам эми суранып, эми аякта жумушчу калбай калыптыр, хотя бы балдар жаштык кылып атыптыр, 1-2 ай балдарын жумушка салып берип койгула деп бизден суранганда макул болуп биз келгенбиз. Биз келгенде ал жерде биз акчаны кармабайбыз деп акча кармагандан баш тартканбыз биз. Макул жолго салып берели, бир ай, 1,5 ай. Андан кийин өзүбүздүн жумушубуз менен кетет, өзүнүн жумушу калып атат деп акча кармагандан, соода кылганда акча кармагандан баш тартканбыз. Биз баш тартканда военком Тимур деген досу бар, Сагын мошенниктинчи. Ошонун Эсен деген баласын алып келген, бухгалтер кылып. Тем более ал бухгалтер болуп ал жерде отурат, и плюс кассада отурат, акчаны кармайт. Биз кармабайбыз акчаны. Аны мына угуп аткан мошенник өзү дагы билет. Анан ал 10-15 күн иштегенде башы жетпей калып, ал Эсен деген баланын бухгалтерствону жүргүзө албай калып, анан жардамчы катары ошол мурда Нургазы деген бөлөм менен чогуу иштешкен Асыл деген кызды чакырат жардамчы катары Эсенге. Жардамчы катары чакырганда ошол жардам берип, ошол ишти алып барат. Ошо Асыл Эсен деген Тимурдун баласына жардамдашып. Анан ал жерде 180 миң доллардык товар эмес, 18 миң доллардык товар болгон эмес. Аны мына Сагын мошенниктин бир тууган инелери өздөрү айтып жүргөн. Мына Сыймык, Сагындын Сыймык баласы
ставкага коюп, казиного коюп, мына чоң баласы казинолорго кирип уттуруп, ошентип складдагы болгон товарды жеп жок кылды деп өздөрү айтып жүргөн. Мына көрүп аткан болсо өздөрү да билет. Анан анысы аз келгенсип, ал тиги Асыл деген кыз бизге жумушка жаңы келип атканда бир Honda HR деген машина айдап келет. Машина айдап келгенде ал болбосо ал складка келип атканда айдап келген ал машинаны. Анан машинасы айдап келген, кийин ал жерде биз көп өтпөй эле бир ай, 1,5 айдан кийин уже карасак жумуш кетчүдө эмес, товар жок. Анан балдарын да 1-2 жолдон үйрөтүп коюп биз жумуштан кетип калганбыз. Биздин артыбыздан ошол эми до конца бухгалтерияны жүргүзүп берип коеюн деп Асыл, анан жанагы Эсен деген бала, Тимур деген военкомдун баласы. Анан Сагын мошенниктин өздөрүнүн балдары калат. Адилет менен Сыймык. Самат мырза, ошол жерден биз Асыл, сиз айтып жаткан бухгалтер Асыл менен да байланышканбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр ошол фрагментти кое кетсек, ошо Асыл айым менен да сүйлөштүк, кандай болгон, эмне болгонун ошол фрагментти угуп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Мен ушул моментте как раз ал кезде мындай сагынып жүргөн убакыт болчу да алардыкычы. Анан мен деле көңүлгө алган эмесмин. Анан бир машина ата энем берген бир машина менен айдап келсем, сен эмне бул машинаны менин акчама урдадыңбы деп скандал кылып, анан зарплата бербей койгон да. Айлыгыңызды бербей, машинени эмне кылып алган дейсиз? Менин эмемен кассаман акча алып ушактан эметиңер деп урдадыңар деп, мен ушул машинаны ушундан айналдыңар деп сөз алгансыңар деп зарплатаны бербей койгон. Канча зарплатаңыз эле? Ошону канча алышыңыз керек эле? 3 айлык зарплатам калганда сразу беришмес да булар. Кечиктирип беришчи да. Ошондо канча суммасын айта аласызбы? Зарплата 15 миллион болчу, 45 миң. 45 миң сомуңузду бербей койгон, Бербей койгон. Жана автоунаа менен ошо складтан акча урдап алгансыңар деп атпайсыңар? Ал автоунааны сиз каяктан алдыңыз эле негизи? Мен өзүм ата-энем сатып берген бага. Мен да ал кезде алардын ушундай урушаткан сезимесин билген эмесмин аларды биринчи убактачы. Анан кийин эсептеп баарын эметкиле, мунткиле деп ызылдап баштадым. Ошондо эсептегенде эч кандай иштеге акча урдалмактан көрдө акча жок болчу аякта. Кассада вообще акча болчу. Анын өзүнүн балдары иштешти ал моментте. Анан крыша жабышкан, навес жазышкан да. Сол навес жазганда ушу балдар ушу жака акча урдалганда шылтап койгон окшойт да, ошондо навес жазалган болду. Жанакы мен азыр эмкетместен эмесин угуп атам, ошо $180 миң урдаган деп. $180 аякта акча жок болсо, аякта кассаны урдай даже $18 деп эме товар эмес аякта. Аякта в основном жыгач менен сатышты аларчы. Анан эмени да жанакы грузчиктер деп иштеген деп айтат. Эч кандай грузчик болгон эмес, алар совладелец болчу. Чогуу биргелешип, чогуу менен иштешти да алар. Марат менен Саматтарбы? Чогуу иштешти. Нургазы деген туган менен чогуу иштешкен, башка фирма мененчи. Ал жерде 2 фирма менен иштешкен. Ошо Нургазы деген байке менен иштеп жүргөндө да анда да ошо Нургазы экен дагы жалган жаап, анын да ошо уруш кетишкен. Ал убакта болсо ошо депутаттыкка чыкканда, депутат болбой калдым деп ошо Нургазыга жаба жатканда, ошо калп эле акчаны баарын жеп салбаңар деп. Эми ал Нургазынын деле күнөөсү жок да, депутаттыкка эл шайлайт да. Ооба. Ошондо да силер менин немемди чыкпай койдуңар деп да аябай катуу болушкан да. Ал өзүнүн кызыкчылыгы менен азыр эпти алдып атат да мындай. Ал жерде Нургазы, Самат, Мараттар бар, азыр в данный момент бүт чындыкты айтып атышат. Алар эч кандай грузчик иштеген эмес, колунда да иштеген эмес, алар наоборот совладелец болчу. Анан өздөрү эметчи, анан банк менен өздөрү иштешчи. Мен мисалы бухгалтер болсом дагы, мен банкка кассага тиешем жок болчу. Мен только кемен отчет беришмин да. Менен тышкары дагы эки байке бир жаш бала, анан бир байке иштеген. Эсен деген жаш бала, анан дагы бир байке иштеген болчу. Ал байкени каза болуп калган. Кесен деген бала иштеп, жана мен кеткенде эле Эсен деген бала иштеп калганда, андан кийин билбейм алар эмне болду. Мен кетип калгам ошо. Банкта эмес, ошо менден мурун ушу Сүйүн деген байке иштеп кеткенде бухгалтер болду. Айтпаймыз бир мындай. Мен мисалы айтсам, мен машина алып келгенде, мен өзүм машина сээп айдап келгенде эле мага скандал кылганда, сен каякта акчага машина алдың депчи. Аны мисалы мен алмаган машинаны мен ата-энем подарок этти машинаны. Менде акча жок болсо да, бирок ата-энем подарок этти. Мен силерге эч кандай тиешем жок.
өзүңөр урушмады, өзүңөр эме кеч алгыла деп ана ушундан кийин мен кетип калгам да, ошо айтсам зарплатамды бер десем, бербейм зарплатамды, ызычыланы деп басып кетип калгам да. Түшүнүктүү. Андан кийин кайра тиги андан кийин 1-2 жолу чалып жүрдү баласы. Тиги документтери үстүрө эмес болуп атат, тияк менен эмне тиеши дегенми. Ошойдон эмеслешкен эмесмин. Жанагы эмелерин уктум алардын баарын, бирок мен ишенбейм да, эч бир сөзүнө ишенбейм. Менин зарплатам бербегенден буларга жөндөн жөн жалажап, еще грузчик деп сөз сөйлөгөндөн эте. Чересчур да, хотя эми бир совладельцы болчу. Эми Самат мырза уктук, мынакей ошол талашкан дейт, ага да бир катар жагдайлар жараттыр, ошону улантып кетсеңиз. Анан биз уже кетебиз деген маал болуп калганда Асылдын 1 айлык зарплатасын бербей коет бул. Азыр айтып атат 3 айлыгын. Ооба, 3 айлыкты ал уже биз кеткенден кийин 3 айга созулган болот да. Биз жүргөн моментте уже 1 айлыгын берүүдөн баш тартып уже кача баштаган, бергиси келбей мына Сагын Келдибаев. Анан уже биз кеттик, биз кеткенден кийин уже 2-3 айга созулуп уже 3 айлык зарплатасын бербей коет. Анан бул ыйлакта бул өзү жесир аял киши бул. Өзүнүн 2 баласы бар, жесир аял бул. Бул кантип ушул жесир аялдын иштетип туруп зарплатасын бербей койгон укугу бар бунун? Мына көрүп аткан болсом мына ушуга жооп берсинчи мына. Каяктагы жалгандарды токуп сүйлөп атат. Мына азыр чыныгы жүзүн биз мына эфирден пайдаланып көрсөтүп коелу. Бул бир эле бул башталыш азыр бул аягына чейин айтып беребиз. Андан кийин бул Сагын Келдибаев мошенниктин аркасынан бир кыйла чуркап жүрөт. Сагын байке, мен сизге жумушуңузду кылып бердим, иштеп бердим. Мен иштеген, хотя месиден жок нерсени сурабайт, мен иштеген зарплатаны төлөп берип коюңуз. Деп бул аркасынан Сагындын аркасынан чуркап жүрөт, ал телефондорду өчүрүп жок болуп кетет. Анан акырында кайра чала баштаганда анан мындай дейт. Азыр эгерде дагы бир жолу мага чалып мен тынчымды ала турган болсоң деп Асылга айтып атат Сагын Келдибаев. Айдап жүргөн машинаңды менин складымдагы кассадан акчаны уурдап туруп, ошол машинаны сатып алган деп үстүңөн сотко арызданып туруп, машинаңды тартып коем, экинчи мага антип зарплатаңды сурап чалбагын деп туруп Асылды коркутуп коет. Өзү деле айтып атат. Анан ошол склад боюнча Бул жерде дагы бир моментти биз айта кетейин. Мындай болгондо, ал жерде баягы Нургазы бөлөмдүчү. Бул бир эле үйүнүн машинасын тартып койгон менен токтоп калбайт да. Бухгалтерди дагы ошентип кашаттаган, аны да ошентип вымогать этип, коркутуп, үркүтүүлөргө алып, аны да жалажап. Бул жала жапкан бул үчүн өтө мындай Жөн эле нерсе. жөнөкөй эле нерсе экен да бул. Жөнөкөй, да. Биз ошону эми азыр со временем билип атабыз да. Бул жерде бир момент. Ошо Нургазы деген менин бир тууган бөлөм болот, бунун бир тууган жээни, дагы бир жолу тастап кетейин. Ошол үйүнүн машинасын алдырганда биз уже биякта жөнүн карап тура алган жокпуз да. Биз уже, мен чынын айтсам, боорум ачып кетти, потому что биз көзүбүз менен көрүп турдук да, жала жабып, мойнуна коюп аткан биз көрүп турдук. Берки бөлөм дагы унчукпай апасын сыйлап калды окшойт, менин оюм боюнчачы. Апасын сыйлап, апамдын бир тууганы деп эле унчукпай калып калды. Туруп калды, бирок ошол моментте, ошол складта ал Нургазы бөлөм параллельно дагы башка бизнес кылчу да. Анын Япониядан достору бир контейнер дөңгөлөк салат. Машинанын баллонучу салат. Ал мезгилде, ошол мезгилде 40.000-45 миңдик товар болчу да ал жерде. Контейнер келген боюнча ачылбай турган. Убактылуу кое берген место таппай калып, эми ал база болчу, чоң склад болчу, ошол бир жерине коюп турган да. Анан мага Сагын чалат. Мына мошенник мага чалат дагы, айтат. Марат дейт, тиги Нургазынын контейнери турабы дейт, ичине баллондору менен дейт. Мен айтам, турат дейм. Анда сен ага унчукпай тур. Мен эртең мен саат 5те жүктөтүп кетем дейт. Жүктөтүп кетем дагы, чыгарып кетем, мен талаага барып бекитип коем, айтпагын дейт, сатып берем дейт. Анан анда тура эмес болуп калбайбы десем, сен ал жагына аралашпай эле кой, мен өзүм чечем дейт. Анда өзүңүз билиң, хорошо деп тур. Мен өчүрөм дагы. Ал жерден баягы жерде мен мындай совестим вообще мындай неме кылып албай койдум да өзүмдүчү. Нургазга салдым. Мен чалып койдум, бөлөмгө чалдым дагы. Мен айттым, мен Нургазке, ушундай болуп атат, кыскасы, алып чыгып кетиңиз мынаңызды. Үйүңүздү алганы, машинаңыз аз келгенсип, эми мына контейнерди алып коеюн деп баллондорду. Буну жүктөп кетиң дейм. Мага айтам, ал келип, жүктөп кеткен да. Эгер ошентип атканда эле туугандар эмне кылып атасыңар деп токтоткон жоксуңарбы? Анан экинчи суроо, эгер ушундай экен билсеңер, анан кийин кайра кантип иштешип калдыңар? Баягы бул эл сурай турган эле суроо да. Жок, ошону азыр жана айтып өттүк го, бул биз кыйла эле отказ кылдык. Жок, болбойт деп. Бир айдай убакыт кетип калды, ойлонуп калдык. Андан складта уже товар калбай отурганы калдык, уже мен банкротко отуруп калдым. Балдарыңыз мага жардам берип койсун, совладелец болуп, иштетип ушул складты кайра раскачка кылып көтөрөлүк. Ушул компанияны кайра көтөрөлүк деп кайра апама чалат, жалдырайт да, туугандарды ортого салат.
Анан биз чынын айтканда эми апам айтат, балам менин жүзүм кылып койгула, ашып барса бир ай балдарына үйрөтүп, ошол жерде компаниянын кишине көтөрүп берип койгула фирмасын. Болду, анан чыгып кете берет, өзүңөрдүн ишиңерди жумушуңарды жасай бергиле дейт. Анан биз ойлонуп атып, анан макул деп келебиз. Келип ошо бир ай раскачка кылып кичине көтөрөйүн десек, чото болбоду да. Кайра тапшырып эле кетти. Кайра тапшырып, балдар ичип, чегип ал жерде, кыздарды алып келип алып, билгенин жасап ошо скаттачы, эми ал жер нан тапкан жери, ыйык жер, ошол жерге келип алып, ошондо движение кылып, иштер, жумуштар кылып баштагандан кийин анан биз өзүбүзчө ич ара сүйлөштүк дагы, чыгып кеттик. Тиги сагындык мошенникти чакырдык дагы, айттык, биз жазып беребизби же кандай, бир официально кылабызбы, биз мындай чыгып кетели жумуштан, мындай бизге туура келбей калды. Биз аракет кылдык раскачка кылганга бул компанияны, бирок окшошпой атат. Деп эле биз жакшынакай чыгып кеткенбиз. Чыгып кетсек, жанагы фирмасы калып кетип атпайбы? Эмне кылышын билбей, эмне алиясын таппай, эптеп бизге да жала жабуу баягы опыты бар да, баштады да. $180,000. Биринчи 400,000 сом урдап кетип калды деп айтты. Кийин 800,000 деп айтты. Кийин миллион деп айтты. Эми азыр Эмнеге ошол 180,000 көтүп атат. 180,000 убагында айткан эмес, убагында билгенсиңер, эмнеге азыркы учурда айтып атат да? Ошону биз дагы таң калып атпайбызбы? Биз биринчи жолу кылып атабыз. $180,000 урдап кетти, азыр биринчи жолу кылып атабыз. Ошо 180,000 азыр биринчи жолу угуп атасыңарбы? Ооба, Демек бул айтканы жалган. 100% жалган бул. Жалган, Анан бул мошенник Сагын, бул Сагындык Келдибаев, бир тууган иниси азыркы учурда экөө соттош ызычу болуп жүрөт. Ошо бир тууган инисине дагы ошол орус кемпирди чалтыртып, коркутуп, үркүттүрүп, жала жаптыртып, бүт мындай интернетке чыгартырам деп коркутуп үркүтүп жүрөт да. Анан анысы аз келгенсип ошол эле инисине азыркы биз арестке койдурган спорный бардын атындагы үй бар да, чоң особняк үй бар. Ошол үйгө дагы ошол үйдө жашап келген Жахангир Ботобаев деген военный прокурор кызматкери бар. Ошол кишиге бул чыгып, ошол киши ушуну сунуштайт да, тиги инимди бир подставить этип, сен эми канча жылдан бери, канча убакыттан бери органда, күч органда иштеп жүрөсүң, сенин бир опыттарың болсо керек, бир опыттарын колдонуп, ошону бир камап бербейсиңби? Ал мындай эле коркок бала, бир-эки камап, коркутуп, үркүтүп эле бир подставить этип койсоң эле ал $420,000 мындай эле коюп коет. Ошону эптеп өндүрөлү, анан мен сага бул жагын нормально, жакшы кылып чыгарып берем деп дагы заказ берип жүргөн да. Булчу туугандардын арасында, туугандар буну угуп алып ооз ачылып, аябай мындай таң калып жүрүшкөн да. Бул ошол нерселерден бери кылып жүргөн. Эми Нурлан Акинович, адвокат, кайрылсак сизге. Мисалы, бул эл аралык издөөдө жүргөн адам да Интерполдун линиясы боюнча, туурабы? Анан УКМК кылмыш ишин козгогон. Тергөөчү турат азыр. Эмнегесе экинчи тарап жок баягы, айыпталып жаткан тарап жок да. Анан ушинтип журналисттерге чыгып маек берди. Бул кандайдыр бир деңгээлде тергөөгө жардам береби? Ошол жагын айтып кетсеңиз. Ну, чуть-чуть остановлюсь на те $180 тысяч, которые сейчас тоже обвиняют. Ну, почему они своевременно тоже не сказали, нигде не оповестили? Могли бы тоже написать заявление, также обратиться. Но это все пришло к тому, чтобы это лишний раз как бы себя защитить и оправдаться. То есть нашли такую лазейку для того, чтобы ну, как бы вывернуть с этого и наоборот перенести обвинение в нашу сторону. Что касается того человека, который находится в Интерполе, который дает сейчас интервью через журналистов, тоже пытается и также себя обелить. Ну, не секрет, это уже не первый год, как он находится в розыске, не первый год, как написали заявление в отношении него. А почему он своевременно тогда не дал свои как бы объяснительные какие-то показания? Потому что он виноват. Потому что это все время необходимо было бы, чтобы все это придумать. Они только вот сегодня, получается, придумали, составили план, где вот нужно было через журналистов дать другие краски, что тут было совсем другое обвинение. Ну, мы задаемся вопросом. Ну, хорошо, такого не было. Они правы. Ну, пусть свободно приедут, дадут следствию свои показания, свою версию. Что же делают сейчас? Делают, такие, как бы вам сказать, специальные нарезки, специально, манипулируют общественным мнением, что тут совсем было другое. Но у следствия совершенно другое мнение. И доказательства они не могут просто предоставить следствию, поэтому, находясь как бы в безопасности, в Америке, решают таким путем,
провернуть свои фокусы, чтобы посмотреть, какое будет дальше настроение у народа, у населения. Но на самом деле, правда у нас одна. Заявление у нас давно уже поступило, человек находится в кылмыш иши козголгон, тергөө жүрүп атат. жүрүп атат, бирок алар жок да биякта. Ошон үчүн бизде как бы азыр тупик да болуп атат азыр. Отоп турат иш. Ошон үчүн у нас, я думаю, что это таким образом они просто пытаются ввести всех в заблуждение в том, что этого преступления не было. А то, что вот сейчас ребята там бегали, у него там грузчиками где-то что-то обманули, это какая-то чушь и бред полный. Сами говорят вот сейчас ребята о том, что они помогали ему, наоборот, как бы содействовали тому, чтобы у него бизнес пошел. Но из-за того, что у них у самих как бы плохой был контроль, из-за того, что они сами допускали определенные ошибки в бизнесе, они просто не захотели с ними дальше работать. Вот и все. Эми айтсаңыз жигиттер, баягы эме болуп атат да. Мисалы Нургазыны жана жээнин аябай жаман кылды деп атасыңар, үйүн, машинесин тартып алып койду деп атасыңар. Сиздер менен монту 600 миң доллар калдыр. Андан башка дагы ушундай эле окуяларды билет чыгарсыңар. Толтура Жанында жүргөсүңөр, бир тууган тайкеңер билесиңер да эмне болгон. Азыркы күнгө чейин кээ бирөө карзын доолап жүрөт деп айттыңыздар. Эми ошолорго токтолсоңор, Самат, сөз сизде. Азыр эми биз өзү негизи мындай нерселерди ачык айтып чыкпай эле коеюн деп чечкен элек да башындачы. Баштан эле. Өзүңүздөр эсиңиздерде бир жыл мурун дагы сиздер бизге поддержка кылып, Кайрат мырза сизге чоң рахмат, Нурлан байке адвокат сиздерге чоң рахмат. Бул жерде бизди түшүнүп, андай эфирге чыгып бизге поддержка кылып отурасыздар. Ошол эфирден пайдаланып, ушу өзү бул нерсени ачыкка чыгарбашыбыз керек болчу. Бирок мына акмак сагын бизди вынужден ушул эфирге чыгып, ушул өзүнүн аркасындагы ушул жаман кылыктарын, ушул алдамчылык канчалаган көп адамдарды алдап койгонун бизди айттырып чыгарганга бизди заставлять этип атат. Мажбур болуп атасыңар, Мажбур болуп, мажбурлуктун айынан кечеги 1 саат жалган сүйлөп атпайбы видеодо. Ошол видеодо сөздөрү Тобагылдын бир сөзүнүн бисмилласынан башкасынын бардыгы жалган да, мындай кыргыздын сөзү менен айткандачы. Ошого ал жерге кагаз түрүндө алып чыктык. Ошол ар бир сөзүнө жооп берип коелу. Эми склад боюнча жооп бердик деп ойлойм. Анан эгерде түшүнүктүү болду склад. кем жерде эле болмосо толуктап коебуз. Анан андан кийинки кылыктарын чекеден баштайлы. Бул азыр 2022 февралдан баштап Америка Кошмо Штаттарына качып жүрөт. Ал жерге барып, биз баягы записин дагы тиркеп коебуз. Ал жерге барып, менин апыма чалып атат. Өзүнүн бир тууган эжеси менин апыма чалып атат. Улкан эже, мен уже Америка Кошмо Штатына келип алдым. Балам сыймыктагы жанында турат. Эми колуңардан келгенин кылып алгыла. Каласыңар заявление жазгыла, каласыңар аяка баргыла, каласыңар бияка баргыла. Мен тынчым алып, башка звонок кылып мага чалбагыла, акчаны сурабагыла деп. Мен ошол күнү Манияз ошол заявление түштү деп сүйүнү менен кайра чалдыргандан кийин заявление Күлдөбаев сагындык деп сизге түштү дегенде мен ошол күнү түрмөдө туруп учуп чекеттим Кыргызстандан. Мен ачык эми айтып коеюн, 5 жыл барбаймын. Мен уже Америкадамын. Мен уже 5 жыл барбайм. Мен телефонумду өчүрбөй турам, звонокторго жооп берейин деп роминг кылып алып. Ушундай. Болду, мен чалып жатып бербегеле. Мен уже бияктан барып кылайм. Мен уже биякта документацию кылып койдум, кантип кылып. Бизге ошондой кылып кабар берген дагы 610 миңди алдап кеткен. 610 миң долларды алдап кеткен деген. Анан айтып атат, мен уже политический убежищеге тапшырып койдум документ деп. Ал жерде азыркы убакытка чейин айтып жүрөт экен, политический убежищени эми куугунтук болуп атпайбы? Мени Кыргызстан өлкөсү мени куугунтук кылып атат деп арыз жазып атат. Саясат депутат болуп жүргөндө куугунтукка кабылып, өзүн баягы чоң саясатчы элестетип алганбы же кандай? Өзүн мындай таанымал өтө көп маселелерди чечкен саясатчы ойлойбу же өзүн ошентип ойлоп алганбы? Өзүн куугунтукка алган катары эсептеп, атын айтпай эле коеюн, биздин чоң кызматкерлердин атын сатып ал жакта. азыркы бийликтин чоң саясатчылардын атын сатып, ошолор басым кылган деп ошолор басым кылган деп политический убежищеге кагаздын негизин ошондой заявление менен таштаган да бул. Ал жерде мен Кыргызстанда жүргөнүмдө
Баягы билет экенсиңер айтып эле кетпейсиңер. Эмне болгон ошол жер? Бул мындай болгон да. Айтыңыз ошону эми. Бул якобы бул мошенниктин сөзү боюнча мындай айтып жүргөн булчу туугандардын арасында. Биз бир мамлекеттик жумуштар менен Ошко барып учуп келатсак, ошол УКМКнын азыркы эми чоңдору деп койду, эми атын айтпай эле коеюн деп чечтик да бизчи. Чоңдору биз аэропорттон VIP зонада отурсак дейт, ошол жерде отуруп менди кайра Сагындык Аширалиевич УКМК Өзгөн районунда жаңы УКМК зданиясы түштү. Кабарыңыз бар. Ошол жерге бир 20 служебный машина сизден деп айтты эле. Мен тамаша катары көрүп күлүп макул деп күлүп койсом дейт. Кийин самолетко отургандан кийин дагы кайра тамаша катары кабыл алып калбадыңызбы? Бул биз мындай серьезно Канча Ташиев айтты деп атабы ошондо? Эми аны Төрөгасы. ошентип айтты деп жүргөн да. Анан Ошондо Америкада жайып жүрөт анда. азыр Чикагого барып алып, бул политубешие бергенден кийин ал деген уже түшүнүктүү да. Элин жерин сатып барып атат да. Элин жерин сатып мындай жамандап барат да. Мен мынтти, тигинти, азыркы бийлик мынтти деп, азыр куугунтукка калды деп, саясий куугунтук деп. Ошол жака карап алып дагы азыр биз эми Чикагода канча миңдеген кыргыздар бар. Ал жерде биздин досторубуз бар, кичинекейден чоңойгон классташтарыбыз бар. Ошолордон жанында жүрөт, бирок эми алар билбейт да. Ошолор айтып ошентип айтып жүрөт экен. Политубешке документтерин толуктап, даярдап тапшырып атканда дагы ошентип айтып жүрөт экен. Өзүн бир мындай серьезный бир мындай кыйын бир политик сезип алыптыр да. Мен ошентип куугунтукка алды, анан мен 20 машина коюп бересиң деп айтты служебный УКМКга Өзгөн районуна. Мынтти тигинти, мен туш тараптан азыркы бийлик менин кысымга алганынан мен бул жака качып баса бердим деп ошо политубешиге тапшырыптыр да. Азыр эми бул эми канчалык чындыгы бар билбейм, бирок бул ушинтип айтып жүрөт да. Ошентип айткандагы ошол жактагы силердин тааныштарыңар да бар, э? Ооба, тааныштарыбыз бар. Тастап бере турган кишилер деле бар да. Ошентип айтып жүргөнчү. Анан эми азыр кече видеосу бул чыгып атат, немен деп. Азыркы бийликке мен кайрылат элем деп, ошол биздин генералыбыздын атын атап өттү, президентибиздин атын, ажообуздун атын атап өтүп атпайбы? Кайрылып. Кайсы бети менен кайрылып атат. Бул тескерисинче ал жака барып атын сатып жүрөт дагы. ал жака барып алып атын сатып жүрөт. Атын сатып жүрөт дагы. Жамандап мен бийлик мынтти, тигинти деп Басым кылды деп алып, басым кылды деп жүрөт дагы. Анан наоборот кайра бияктан бет уялбай, эркектикке да жатпайт да. Анан кайра буларга кайрылуу жасап атат. Мынтип коюңуздар, тигинтип коюңуздар депчи. Ушундай да бети жоктук болобу? Биринчиден. Экинчиден, ал жакта бул жөн эле жүрбөй, мына туугандары дагы өздөрүнүн бир туугандардын арасында бул чоң сөз болгон да. Бул Америка Кошмо Штатында бул жөн жүрбөй, мына азыркы азыр чоң тема болуп атпайбы ошол мына Телекмат Күренов боюнча да ага жолугуп, мен тегерек стол уюштуруп атабыз, булардын пландары аябай катуу экен. Булар жакынкы күндөрү бирдемке кылып салгыдай, буюрса мунун планда ишке ашып кете турган болсо, мен дагы өзүмдү мени кандай куугунтук кылышкан, 20 машинаны кошуп, служебный машинаны алып коюп бересиң деп, мени дагы ушундай кылышкан деп, ошондой өз маселемди көтөрүп, ошо Телекмат менен тегерек столдо сүйлөшүп, жакшы пландарды койдук. Чоң кымбат машиналарда жүрөт, чоң джиптерди, анан телохранительдер менен бул өтө серьезный боло турбайбы? Мен ушул командага Ошондо Телекмат Күренов жолугуп жүргөнбү булар? Пландарды түзүп жүргөн да, ошол жактачы мына туугандарды дагы айтып келишкен да. Эми туугандар азыр коркуп эле мындайчы жалпактуу айтканда секиришпесе, а так айтып жүрүшкөн да булар. Ушундай болуп атат деп, туугандары даже мына сөгүп кагып муну, башыңызды иштетиңиз, сиз мындай туура эмес жолго кетип атасыз деп, ушуп сөгүп токтоттук деп да айтып жүрүшкөн да. Токтотобуз дегенден токтоткон эмес да бул. Мына кече жакынкы арада дагы бул ошо менен связь болуп жүргөн да. Август, сентябрь, октябрь айларына чейин бул. Андан кийин беркисин дагы билбейм. Биз август, сентябрь, октябрь айларында булар тыгыз байланышта. 24 жылдын август, сентябрь, октябрь айларында. 2024 жылдын август, сентябрь айларында, октябрь айларында тыгыз байланышта болгон да бул. Мындай ачык эле айтып берейин. Туугандарыңыздын баары эле билет. Туугандардын баардыгы билет. Талкуулап эле отурушкан. Ооба. Кабары бар. Кабары бар. Биз ошо туугандарынан уктук, туугандан укканыбызды айтып атабыз да. Биз эми тууган киши болгондон кийин мындай все равно келип турат да информациячы. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, Кайрат мырза. Бул жерде жанагы боюнча сиз айтып өттүңүз, ушул вопросуңузга толук жооп болбой калды. Бул жерде биз эле алдап кеткен жок.
Бул жерде бизден башка бир туугандарын ала турган болсок, бир тууган иниси бар мына. Манияз деген. Аны 25 миңдер алдап кеткен. Манияз Келдибаев бул баягы бажыда иштеген иниси. Бажыда иштеген. Андан дагы кичүү иниси бар. Анын атын айтпай эле коеюн. Ал инисин да 250 миң долларга аны да алдап кеткен. Андан сырткары мынау мошенник баласынын Сыймыктын Айшатасы бар Кара Балтада. Майрамбек деген экен. Баласы Бекназар деген бул Сыймыкка жакын дос болгон. Аларды алдап кеткен 130 миң долларга. Но Моссоветте иштеген, Обменкада иштеген, аттарын айтпай эле коеюн, бир балдар бар. Аларды 230 миң долларга. Аларды алдап кетишкен. Алар да кызы жооп, биз алар менен бүт тыгыз байланышта болгонбуз. Менде даже алар менен сүйлөшүүбү тастыктоочу материалдар дагы бар. Эсимде чоңураак фигуранттар айта турган болсок, бул мына Сагындык Келдибаев мындай толук айтпай эле коеюн, бирок булар өзүнүн коллегалары Сагындык Келдибаев, дагы 2 депутат, 3 депутат, бир Коллега деп атасыз, бул депутат болуп турганда. депутат, жогорку кеңеш депутат болуп турганда 3 депутат. ооба. Булар бир алтын комбинат, бир жери бар алтын комбинат текшеришет. Текшерип анан ал жерден кыскасы 300 миң доллар алат да. 300 миң доллар алат, 300 миң доллардан алып, жолдо келе айтып, ошол коллегаларын бул алдап, биз балам экөөбүз катуу бизнес кылып атабыз. Болбосо бул акча мындайча айтканда асмандан эле түшүп калды го дегендей кылыпчы. Ошо бизнеске киргизип коелу, 2-3 айландырып беребиз деп туруп, алардын да 200 миң долларын алып коет баягы. Ал кишилердин аттарын айтпай эле коеюн, ал кишилер азыркыга чейин жүрөт да. Бирок алар кантип айтат? Бир жерден комбинаттан коркуп алып атса, анан кантип анан карыз. Эми ошондой болуп калган да, маанисичи, эми кантип жазат алар, кантип арызданат. Ошону билип туруп алдаган да. Ошону билген да бул. Көрдүңүзбү мындай мошенник, бул окуганбы, билбейбиз, ушунчалык мошенник, супер мошенник экен да бул. Анан дагы бир момент, мурдагы бийлик болуп атканда да, 2020 шайлоо учурунда мурдагы бийликтин атын сатып, мен мына азыркы мамлекеттин партиясы менен кетип атамын, мындайча айткандачы. Биримдик мененби? Биримдик менен кетип атам, мен бул билесиң да, эми самаса бул мамлекеттин партиясы болгондон кийин бул өтөт. Деп бир Айбек деген бир баланы дагы. Ал Айбек деген бала азыркыга чейин ушул Келдибаев Сагындыктын мошенниктин бир туугандарына чыгып жүрөт. Азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин. Мен акчам эмне болду? Меникini чечип койбойсуңарбы деп. Бул Эмне калдыган ал? Канча сумма калдыган? Ал ошол моментте баягы бир карьеранын документи бүтпөй жүргөн болот, ал Айбек деген баланычы. Анан бул ошол через болуп атып Сагындыкка чыгып калат. Ошентип тиги Асылбек Шарипович менен сүйлөшүп бербейсизби? Жээнбеков менен. Жээнбеков менен сүйлөшүп бербейсизби? Ошол менин документимди бүтүрүп берейин дегенде, биз азыр как раз шайлоого чуркап атабыз. Кичине мындай финансовый жактан вопростор болуп атат. Сен ал бизге 100 миң доллар берип тур. Мен аны бүтүрүп берем. 100%. Вопрос времени, бирок бүтүрүп берем деп, мындайча айтканда, ошол кишинин атын сатып туруп, бул 100 миң доллар андан алып коет. Асылбек Жээнбеков айтты кылат да. Айтты кылып коет. Ал киши бирок кабары жок да. Ал киши азыркы күнгө чейин анын кабары жок болсо керек. Бирок бул өзүнүн ошол баягы кишини көндүрөт дагы, баягы мошеннический жолдор менен. Булар эми билет экен да, любой адамдын ичи коюна кирип кеткенинчи. Баягы кишини көндүрөт 100 миң долларга. Көндүрөт дагы ал баласын, то есть Сагым Келдибаев Адилет деген баласы бар. 94-жылкы. Өзүнүн баласы. Өзүнүн баласы. Ошол баласын жиберет дагы, тиги Айбек деген менен экөөнү жолуктуруп туруп, ошол жерден 100 миң долларды алдырат. 100 миң долларды алат. Алгандан кийин анан тиги Айбек күтөт, эми шайлоо өтүп бүтсө, анан документин бүтүрүп берет экен деп. Анан шайлоо баягында жокко чыгарылып кетпедиби, баягы ызы чыгып кетти. Анан кийин эч кандай результат болбой калды. Мен акчамды коюп бериңиздер деп Сагындыкка чыгып баштайт. Чыгып баштаганда Сагындык айтат: мен сенин акча алган эмесмин, сен кимге бердиң дейт. Сиз жиберип бир балага бердиң го дегенде, ал тиги Жээнбековдордун балдары болчу. Өзүнүн баласын ошондо Асылбек Жээнбековдун баласы деп. Асылбек Жээнбековдун жанында жүргөн балдардын бири деп айтат да. Бири деп айтабы ошондо. Ошо жанында жүргөн балдардын бири, ошого караштуу балдар. Ошол балдарды жөнөткөмүн деп мен деп туруп өзүнүн баласын артынан ыйгарып коет да. Көрдүңүзбү, ыйгарып коет да, анан кийин өзү айтып күлүп жүргөн. Мындай зрительный памяти начар экен, менин баламды унутуп калыптыр. Ошол баланы эстей албай жүрөт депчи. Деп 100 миң долларын анын акырында ошол Асылбек Жээнбековдон алып аласың дейт. Каласаң өзүнө чыкты алып ал деп койду. Ооба. Ошондон өзүн алып ал деп туруп, анан бул Асылбек Шарипович бул азыр мен билебиз да, бул кабары жок болуш керек деп ойлойм мен. Кабары жоктур, потому что тигини атынан мындайча айтканда сөз болуп жүрөт да. Буга аңтарып коюп атат да ошол нерсесинчи. Самат мырза, кош болсоңуз.
Анан бул темага кошумча баягында Сагындык Келдибаев сүйлөгөн видеосунда айтып атпайбы? Мен мына өзүмдүн бир туугандарымдын арасынан мына Марат менен Саматка мындай особый жардам берип жүргөн убагында, булар акчасы жок жүрүп калганда мен складына келип иштеген. Анан мындай тигиндей бул акмак үйүнө чай ичкенине барып калсаңыз дагы мисалы, конок болуп үйүнө барып калсаңыз да ошону милдет кылып сурай берет. Бул ушундай адам, муну бир туугандары дагы билет. Может ошондо мен эстей албайм. Бул мага эмне кылып жардам берип койду, же келип акча берип койду, же бир бизнесин берип койду мага, эмне кылып жардам бергенин биз эстей албайбыз. Может ошону кечээ ойлондук, ошол видеосунан көрүп, может ошол Россияда жүргөндө может үйүнө бир 4-5 жолу чай ичкенине барып калганбызбы? Ошолор милдет кылып атып мен жардам бердим эле, тамак бердим эле, чай бердим эле депчи. Да, конкрет түрдө жардам берген билбейсиздер. Эмне кылып жардам берген? Бул эч кимге жардам берген эмес бул. Бул аз дагы видеосунда сүйлөп атпайбы? Мен айтылбай турган сөздөр эле, өзү көрүп атса билет. Айтылбай турган сөздөр эле, бир көзүң жардам бергенде бир көзүң билбей кала турган нерсе кылыш керек, өзү жардам бергенде бир колуң билбей калыш керек деген нерсени мисал келтирип атпайбы? Бул акмактын дагы бир кылыгын айтайын мен ушул тууралуу. Бул айтып атпайбы? Мен карапайым элдерге жардам берип жүргөм, Марат менен Саматка жардам. Бул шайлоо маалында 2020-жылы. Мына Куршапта Кызыл Сеңи деген айылга трансформатор коюп берет. Мени шайлап берип койгула. Мен тигиндей кыла коем, мындай кыла коем, силерге асфальт салып бере коем деп элди алдап бир трансформатор коюп берет. Андан кийин адам көп өтпөй эле шайлоо болот. Шайлоо жокко чыгып кетпедиби? Наркы бийликтин маалында. Шайлоо жокко чыгып кеткенде бул барып кайра колунда жумушчуларын алып баягы трансформатор чечип кетет. Жердеги элдер эмне кылдым, эмне болуп атасың десе, мен шайлоодон өтпөй калдым, сен мени шайлабай коюпсуң, мен муну алып кетем деп. Бул трансформаторду коюп берген элге алдап коюп берген трансформаторду көтөрүп чыгып кетип атат. Анан ушул акмактын колунан жакшылык келеби? Бирөөгө жардам бере турган адам болобу ушул? Бул кандай, бул вообще мындай чыныгы жатпаган нерсе да бул. Анан силер баягы чыккан кезде дагы биз видеолор чыкканда комментарийлерге ар кандай эле бир фейк аккаунттарбы же 5-6 аккаунт ачып алганбы билбейбиз, бирок аты жөндөрү жок эле бир аккаунттар силерди жамандап, сөгүп сагып жазгандарды көрүп атабыз да. Ошол бул кандай деп ойлойсуңар? Ошончо биз деле ойлоп атабыз, бул фейк аккаунттар деп, же бир киши бир 10-20 аккаунт ачып алып жазып атабы, же Бул ошол Сагындык Келдибаевге 100/100 ошого таандык аккаунттар. Потому что биз аларды жазып атканда биз ар бир аккаунт ичине кирип карап аттык да, 1 саат мурун ачылган, 3 саат мурун, 6 саат мурун ачылган деген жалаң гана ошондой жалган аккаунттар. Буну Сагындык Келдибаевдин өзүнүн үй бүлөсүнө таандык аккаунттар булар. Анан мен ойлойм, бул элдер деле мындай түшүнбөй эле бизди тем более анчалык деле көп адам тааныбайт, анан жөн эле түшүнбөй эле андай жаман комментарийлер жазбаса керек деп ойлойм. Элдин деле акылы бар да. Буну только мына акылы жок Келдибаев Сагындыктын гана үй бүлөсү жазып атат. Ал жерде менин ата-энемди боюнча дагы жазып атат. Потому что булардан башка ким, жакыныңардан башка эч ким билбейт. Биздин жакыныбыздан ата-энемдин бир туугандарынан башка эч ким билбейт менин ата-энемдин көчөдө эмне кылып жүргөнүн. Именно ушул акмак жазып атат. Атаң биякта мындай кылып жүрөт, мамаң биякта мындай кылып жүрөт, сен өзүң мындай кылып жүрдүң эле. Каяктагы мындай психбольницага жатып чыккан, бул каякта жалган, бул уялбайбы мындай жалган сүйлөгөндөрдөн? Биздин ата-энебизчи керек. Биздин ата-энебиз Көп өнүп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Эми баягы эки ортодогу бир акча маселе, бирок баягы жекеликке да өтүшүп, ата-энеге чейин асылып кеткен учур болуп атат, бул абдан жагымсыз да. Эми баягы кээ бирөө төркүн түшүнбөй эле сүйлөшүп, ар кандай болуп атат, анан ошол толуктап кетсеңиз да, бир айтайын дегеним, баягы комментарий жазганда дагы адамдарга бул оор келип атат да. Туура түшүнүп, ойлонуп жазсаңыздар деген сураныч. Анан биякта тергөө кызматы, УКМК бизде деген жөлүнө отурган жок да. Колун көтөрүп, ЖСИ, ИИМ, ички иштер башкармалыгы, милиция жөлүнө отурган жок. Ошонун эки тараптан тең кылмыш иши козголуп атат, тергөө жүрүп атат. Алар эми жөндөн жөңгүлөп апарып козгоп койбойт да. Ошол нерсенин баарын баягы карап, дыкаттап жазсаңыздар деген гана сураныч, өтүнүч. Коштой кетсек. биздин ата-энебизчи, Кайрат мырза дагы кайталап өтөйүн. Мындай бизди тааныган адамдар билет да. Менин ата-энем өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген адамдар. Апам дагы бир Ош шаарында чоң бир мектепти дүңгүрөп турган завуч, замдиректор, мындай негизи Агартуучулукта жүргөн. эл агартуунун отличниги деген наамды ээлеген адам ал. Мындайча айткандачы. Анан бул каерде иштеди? Бул только мындай менин ата-энем тырнагымдын учуна тең келбеген киши, бул акмакчы, бул мошенник. Бул только мошенница менен эле алектенип жүргөн бул акмак. Элдин канын соруп,
Красноярскийге барып алып бул жүргөн жерге кыргызда бир сөз бар. Бул жүргөн жерде чөп чыкпайт да. Кай жерге барса ошол жерде сөзсүз бир проблема чыгарып, ызы чуу көтөрүп, бирөөнү какшатып, сыздатып, только ошондо элек. Муну каргыш да урат. Мына урганы ушул. Мына ушу Кожо Жайышка окшоп, аска заводго алып кетти, азыр барып алып, же бияка келе албайт, же чыга албайт, чыксам камаламын деп жашпала окшоп отурат. Анын кылган кылыктарын карагыла акмактынчы. Жеткен акмак болуп атпайбы булчу? Мен ата энем асыл сүйлөбөсүн, бул акмак. Бул мошенник, бул түгөнгөн мошенник. Мен ата энем асыл сүйлөбөсүн. Ата энем тырнагынын учуна тең келбеген акмак булчу. Элдин каргышынан калган бул акмак. Мен ушуну айтып коет элем, көрүп атсаң көрүп ал акмак. Анан бул мындай да, бул мошенник жанагындай ата энемди мындай комментарий жазып, мен апам, мен ата энем өмүрүндө андай Бирөөнүн бир тыйынын алдап алган эмес. мына бирөө ушунча эл аз көрсүн. Бирөөнө мен ата энем 1 сом карыз болуп, же мындай сагын мошенниктер болуп бирөөнү алдап, бир жерде бир кыпындай бир ушундай нерсе болсо чыксын бизге. Мен 100% мен кепилдик бере аламын, андай нерсе жок. Мына элим көрсө айтат. Анан да Сандык Келдибаев дагы айтып атат эме депчи. Бул акчалар деп ошо жаздырып аткандардан, фейк аккаунттардан окуп атабыз. Акчаларды кайдан алды деп сурабайсыңарбы деп атат да. Анан эми сурайын деп атам мынакей. Каяктан келген акча бул анан? Ошо Мен- жооп берип койсоңуздар, баягы эл да уксун, көрсүн. Биз 2007-жылдан бери Красноярский крайда ал жерде -40, -50 градус суук, Дордой сыяктуу, биздин Дордой сыяктуу базар болгон, оптовый базар. Биз ошол жерде иштегенбиз. Мына бир тууган иним экөөбүз ошол жерде иштеп, ал жактан кичине бутузга туруп, акча топтоп, келип бияктан бизнестерди ачып иштегенбиз. Элдер айтат, 2 студент балада мынча акча каяктан деп. Каяктын студент? Биз 30-40ка кетип атабыз, туурабы? Биз пешенеттер. Биз даже ошол жерде бул баягынтип элди какшатып, гарантия чогултуп жүргөндө, бул сагын мошенник. Биз дагы 3 айда бир $2000 төлөп, мына сагындыкка эл катары төлөп иштегенбиз, гарантия төлөп иштегенбиз. Ошондо мындайча айтканда бул элди эле сыздатпай, бизди дагы сыздаткан, бизди дагы какшаткан. Просто Силер эл катары төлөп келдиңиз. төлөп келгенбиз, 1 сом бизге поддержка берген эмес бул акмак. 1 сом поддержка берген эмес. Же бир мындай мага бир көчөдө же бир мындай кофе алып берип койгон киши эмес да бул. Анан эмнени айтып атат, мен ушуга жардам бер. Бул бизге эмес, биз го анын жээн экенбиз. Бир туугандарына жардам бербеген бул акмак. Наоборот, бир туугандары байып буттан туруп кетип атса, кайра буттан тарта турган киши бул. Ошон үчүн биз буга эч кошулгузук эмес, апамды сыйлап, апамдын бир сөз, эки кылбайлык деп аралаша калып, мындай жомоктор чыгып атат да. Менин колумда грузчик болуп иштеген, анан сатуучу болуп иштеген деп. Баласы айтып атпайбы, сыймыкта сүйлөтчү. Мындай болгон, тигиндей болгон, биздин иши эмне атаны аралаштырып атасың деген сыяктуучу. Ошого кандай дейсиздер? Бул түздөн түз экөө кылган, бир туугандар дагы айтат. Керек болсочу. Сагын менен мошенник, сыймык экөө түздөн түз экөө бизден акча алып, экөө жок кылышкан. Шайлоого дагы иштетип ишкен булар, бизге келген маалымат боюнчачы. Сагын өзү бүт аралашып жүргөн, жанагы эки коллегасынан депутаттан алып койгондой, тиги Айбектен алып койгондой, бүт мынаны бүтүрүп берем, тигини бүтүрүп берем деп бул баягы депутатка коюп атканда буну көздөгөн максат ошол болгон экен да. Депутаттык мандатты колдонуп, бул элдин довериясына кирип, мошеннический жол менен акчаларды алам деген да булчу. Анан бул айтып атпайбы? Мен мурдатан эле пландап жүргөнбүз, анан Америкага келип иштейбиз, анан мындай. Ошондой эле ойлотком, окутайын деп жүргөм да. Каяктан бул? Баягы видеосун дагы тиркеп коебуз. Мен эми качып келип алдым депчи. Баягы сүйлөгөн жери бар э? Ошол жери бар. Урматтуу көрчү, ошо дагы тиркеп коелу, уксаңыздар, анан улантайлы. Ооба. Мен ошол күнү Манияз ошол заявление түштү деп сүйүнү менен кайра чалдыргандан кийин заявление Келдибаев сагындык деп сизге түштү дегенде мен ошол күнү түрмөдө туруп учуп чыгып кеттим Кыргызстандан. Мен ачык эми айтып коеюн, 5 жыл барбаймын. Мен уже Америкадамын. Мен уже 5 жыл барбаймын. Мен просто телефонумду өчүрбөй турам, звонокторго жооп берейин деп роуминг кылып алып. Ушундай. Болду, мен чалып жатып бербегеле. Мен уже бияктан барбайм. Мен уже биякта документ тапшырып койдум, полиция убежище кылып. Ошол жерде айтып атпайбы? Мен 5 жылга келип алдым, полиция убежищеге берип койдум, мен эми барбайм. Эми мындайча айтканда колуңардан келгенин кылып алгыла депчи. Ошол жерде бул мен качып кеттим деп моюнуна алып атпайбы? Анан азыр уя кылбай дагы ошол жерде өзүнчө ачкилер так окшортошо туруп сүйлөп атат. Мен өз эрким менен келгенмин, мен мурдатан эле биз пландап жүргөнбүз бияка келгенди деп. Адам баласы уялыш керек да. Атабыздай киши.
биз бунун баласындай элебиз. Баласындай кишиге бизге теңелип, ал жакта отуруп алып сасып, жаш бала окшоп, алманын башынан чыгып алып, алма менен уруп отурат да. Океандын тээ нары жагына барып алыпчы. Мындай тигиндей деп сасык темаларды Рахмат. өзүнө окшогон. Эми Нурлан мырза айтсаңыз, эмне кылса болот бул учурда? Биз мисалы сиздер убагында Дональд Трампка да кайрылуу миграция боюнча да кайрылдыңыздар. Бул учурда эмне кылса болот? Бийлик балким ошол жака суроо талап жөнөтсө же миграция маселеси боюнча бизге кетире алабы же эмне болот бул жакта? Же Интерпол алып келип бере алабы? Бир мыйзамдуу, закондуу жолу кандай болот? Ошону айтып кетсеңиз. Ну, не секрет в том, что отдельные наши граждане, когда едут не только в Соединенные Штаты Америки и в другие страны, подавая у убежище, говорят о том, что они подверглись каким-то действиям на своей территории. Да? Ну, если возьмем, допустим, к примеру, ну, то, что мы преследуемся со стороны государства, государство не может нас обеспечить защиту от криминала. Но, насколько мы сейчас видим, у нас практически идет, ну, криминал у нас побежден. Борьба с криминалом у нас, считайте, практически уже не осталось. То есть нет основания для того, чтобы оставаться там. Оставаться там и... Айтайын дегениңиз келсе биякта деле эгер буяк күнү болсо арыздын жазсын, ачык айкын келип териштирсин деп атасыз да, э? Нет, я говорю о том, что есть некоторые моменты, на которые обычно люди ссылаются, чтобы получить политубежище. Ну, это первое, когда страна сама не может обеспечить безопасность своих граждан. Да, есть у нас такие страны, где просто люди вынуждены покидать свою страну. Второй момент — это когда они указывают на то, что они преследуются собственной страной по политическим мотивам. Да, допустим, да, из-за политических действий, из-за того, что есть во власти кто-то, их преследует. Ну, получается, это элементарный обман, если мы сейчас будем рассматривать нашу именно ситуацию, что да, вот нас преследуют из-за 20 машин, из-за того, что кто-то что-то попросил. Ну, я думаю, это просто история или просто сказка для того, чтобы думают, что они это такая версия, возможно, так сказать, прокатит, да, там. Да, ну, мы этим странам, как Соединенные Штаты Америки, с нашей стороны, мы думаем, что мы просто обязаны, наверное, сообщить о том, что это просто фейк и обман тех лиц, которые подают на политическое убежище. То есть такого не было. Ну, как мы, допустим, спросим, да, как он покинул нашу страну? Что, он прятался, убегал? Я думаю, что нет. Я думаю, что он спокойно пересек границу, спокойно долетел туда и начал строить гипотезу, что у него здесь произошло. Несомненно, нужны определенные доказательства, нужны определенные бумаги. Но человек надеется на то, что вот если он был депутатом и такую версию расскажет, что он преследовался таким образом со стороны государства и руководителей страны, что ему якобы смогут поверить. Ну, с нашей стороны, еще раз я подчеркну, то, что нам необходимо просто донести эту информацию до Соединенных Штатов Америки, кто принимает решение, что это просто элементарный обман, что люди от него пострадали, а убежище он ищет только из-за того, чтобы избежать уголовной ответственности в своей стране. Считаю, что это полный беспредел, то, что у нас творит вот такой вот, считайте, чиновник, который воспользовался такой ситуацией, что он был, где-то депутатом, где-то представлял интересы своего народа, да, в парламенте. И вдруг он решил, как вот наши гости говорят, всех обманул, и спокойненько сбежал и придумал сказку о том, что вот его преследуют из-за 20 служебных машин. Обратите внимание, просто попросили для служебных машин. Ну, не в чью-то в карман. Его кто угрожал? Убийством угрожали? Нет. Его детей тут задерживали? Или его лично пытали его тут? Содержался ли, как другие вот у нас, есть люди, которые содержатся? Нет, не содержат. А только из-за того, что вы попросили машину, 20 служебных, получается,
он преследуется государством. Это, просто... Придумал такую байку. Да, я думаю, что такую байку человек придумал, и нужно просто донести до тех лиц, которые в Америке будут принимать решения, вот это все обстоятельства, которые у нас здесь в стране есть. Самат мырза, кошумчаңыз болсо. мына азыр ушунча биздин кыргыз элибиз көрүп атат. Анан Сагындык Элдибаевдин кылыктарын дагы бир толтоп кетейин. Бул Америкага барып алып кандай кылыктарды гана жасап атканын. Азыр башында айта кетпедикпи? Инисин $250,000 алдап кеткен депчи. Ооба, биринчисин 25, бирөөсүн 250. Ошол 250 туугандары толуктап кетейин. Бул азыр адвокаттарын жөнөтүп, өзү Америкада болгондуктан адвокаттарын жөнөтүп, бул инисинин үстүнөн арызданам деп жүрөт азырчы. Эмне деп деген жерде мен Кыргызстанда жүргөнүмдө иним менден $250,000 карыз алган деп жүрөт да. Карыз алып туруп, анан мен Америкага кеткенимден пайдаланып, Америкадан Кыргызстанга бара албай атканымды билип туруп $250,000 бербей койду деп. Бул жок акча да. Биз туруп $250,000 дейт. Биз Ооба. туруп $420,000 дейт. Бул жок акча. Буну биз туугандар да тастап берет. Бул жок акчаны, мисалы азыр бизге курулай доматып атпайбы? Жок нерсени ойлоп чыгып, ошол сыңарында бул өзүнүн бир тууган инисине дагы ошол нерсени көрсөтүп атат да. Андан тышкары бул $250,000 тышкары кылып аткан кылыгы ошол эле инисине. Бул биздин мынау иш жаңы башталганда, бул баласы мошенник Сыймык менен Сагындык Элдибаев өзү качкандан кийин Таштанова Гүлжамал деп келинчеги биякта калат. Сагындык Элдибаевдин келинчеги Кетелек болот, Кыргызстанда болот. Ошол Кетелек маалында бул Сагындын таш заводу болот. Сагын менен ошол инисинин ортосунда таш чыгарган цех болот, Куршапта. Ошол цех Сагындык Элдибаевдин аялы Таштанова Гүлжамалдын атына катталган болот. Анан качкак ал Таштанова Гүлжамал Кыргызстандан чыгып кетердин алдында Куршапка барып нотариуска кирип, өзүнүн колу менен колду коюп, сатуучуга алуучуга сатат. Сатып акчасын алып, кадимгидей документально бардык нерсени кылып туруп, акчасын алып өзү колу менен өткөзүп берип чыгып кетет. Ошону бул Америкага барып алып туруп, азыр эми 250,000ден тышкары ошол заводдун үстүнөн дагы арызданам деп атат. Менин аялым Америкада жүргөнүмдөн пайдаланып, аялым жок, аялымдын атынан фальшивый доверенность жасап, заводумду сатып акчасын бербей койду деп. Бул эмне деген акмакчылык бул? Буну мына Бирок аял өткөрүп берип атат. Аял өзү өткөрүп берип атат. Ал жазып атат, аялым жок, аялым барбаган, аялдын атынан фальшивый доверенность жасап, ошонун негизинде заводумду $470,000 сатып акчаны бербей койду деп акмактык кылып атат да бул. Бул ушундай адам колунан кандай жакшылык келеби? Ушу бирөөгө жардам бере турган адамбы бул? Анан дагы бир айта кетчү нерсе. Биз арыз жазып, неге андай жолго барууну чечкенбиз башында, 2022-жылы. Бул Америкага чыгып кетердин алдында Ошто Ленина 200 деген адресте жайгашкан толук бүтө элек үйдөн бизге 3 комнат квартирасын өткөзүп берет. Аялы барып, биринчи Аялы барып, өзү өткөзүп берет. Ооба. Бул аялы барып өзү өткөзүп берет. Бизде видео тасмалар дагы бар. Полный ал жерде баягы карыздын эсебинен деп, карыздын эсебинен ал жерде сүйлөгөн сөздөрүбүз да запись болгон, баягы отдел продажага барып өткөзүп берип аткан. Ал жерге барып 3 комнат квартирасын өткөзүп берип, бир жакшынакай эле биз кеткенбиз. Макул деп эле кетип, ошол карыздын эсебинен кемиткенбиз ал квартиранын акчасын. Кемитсек, андан көп өтпөй эле биз үйдө тынч отурсак эле бир күнү МВДдан тергөөчүлөр чалып калды. Үстүңөрдөн арыз түштү, келип суракка келип кеткиле деп. Макул деп агам Марат экөөбүз барсак, эчтеке түшүнбөйбүз. Биз каерде мыйзам бузуп койдук, же эмне кылдык, же бирөөнү капа кылып койдукпу деп эчтеке түшүнгөн жокпуз. Бул 3 комнаттын квартиранын негизинде биздин үстүнөн арыз түшүү деген биз оюбузга дагы келген эмес да. Барсак эле бир арызды колубузга карматты. Арызды ачсак, эми ал жерде Таштанова Гүлжамал Сагындык Элдибаевдин сөзүнө кирип, Таштанова Гүлжамал мындай деп жазып атат. Мен 2022-жылы февраль айларында дейт, Бишкек шаарынан Ош шаарына бир тууган кайнимдин үйүнө баратсам, эки чоочун бала дейт биздечи. Бизди бул 5 жашыбыздан баштап билет да бул. Эки чоочун бала кол бутума байлап дейт. Мисалы азыр МВДнын архивинде бул өмүр бою сакталат да бул арызы. Азыр да көтөрүп көрсөңүздөр болот мына сиздерчи. Азыркыга чейин сакталып турат ал арызы. Эки чоочун бала кол бутума байлап дейт, бычак такап, бычак менен коркутуп. Тапанча. Тапанчаны такап,
машинанын аркасына эмес, багажына салган эмешпиз биз. Кол бутуна байлап, машинанын багажына салып, ошол строительный компаниянын отдел продажасына апарып, коркутуп, отдел продажанын директору менен үчөөбүз биримдикте ошонун үйүн тартып алды, менин үйүм тартып алды. Бул эки баланы оор мыйзам менен камап бериңиздер суранам деп арыз жазып атат, оор статья менен. Эми ал тиги курулуш компания барганда эми аякта деле камера болгон экен, баары Колуна жазып чыгарып бергенбиз, ооба. Распискасы да бар экен да, бунун натуриге жазган. Өзүнүн колунан жазылган распискасы дагы бар бул Таштанова Гүлжамалдын. Бизде биз азыр аны да көрсөтөбүз. Анан биз аны тергөөчүнүн колуна дискке көчүрүп, жанагы өткөзүп берген тууралуу өзүнүн колунан жазылган распискаларын бүт баарын тергөөчүгө алып барып берип, анан ошол жерден ишти кыскартканбыз да. Андан кийин гана бул көрсө бизди каматуу аракети жасап аткан турбайбы деп туруп, анан кийин биз уже УКМКга арыз жазууну ошондон кийин гана баштадык да. Бул кылгылыктын баардыгын бул акмак баштаса, эмнеге биз жөн эле карап турушубуз керек? Бул алган акчаны алып кеткен ал. Жабырлануучу биз болсок. Анан бул кайра үстүбүздөн келип алып бизди каматканга аракет кылып атса. Анан биз арызданбай ким арызданмак эле анан? Бул өзү биринчи арызданып баштаса. Булардын баскан турганы мыйзамсыз болуп атат да. Бүт азыр ошол сыймык баласы январь айында качып кетип атса, февраль айында азыркы биз арестке койдурган үй ошо сыймык мошенниктин атында да, баласынын атында. Ошонун атынан заднее число менен булар подделка доверенность жасап атышат да. Жасап, ошол мындайча айтканда Таштанова Гүлжамалдын бир тууган абысын болуп калат да. Жолотаева Нуржамал дегенге, бул жанагы таможенник Манияздын аялы болот. Ошонун аялына бул подделка доверенность жасатат. То есть баласынан биринчи өзүнө жасатат Таштанова Гүлжамал. Ошонун негизинде Таштанова Гүлжамал Манияздын аялы бир тууган абысыны Жолотаева Нуржамалга жасап кетет. Жок баласынын атынан. Баласы Америкада жүрөт. Давно качып кеткен. Бул да генеральный прокуратурадан бул маселени көтөрүп биз жазып, азыр тергөө амалдары жүрүп келип атат да. Биз эми кече жакында эле билдик да бул нерсеничи. Булар баскан турганы. Азыр аякта жатып алып, акчага силер тиги мошенник баласы сүйлөп атпайбы? Тиги канун бузук мошенник баласы сүйлөп атпайбы? Неме депчи? Мыйзамды акча сатып алсаңар болот экен. Анан мындан сатып алсаңар болбойт экен деп мындай өзүнчө мындай кагазга жазып алып, бирөөнүн жазып берген окуп атат да. Ал бала андай сүйлөй турган бала эмес да, ал мындайраак бала да, кичине мындай акылыч. Анан ошол окуп атат, ошол жерде айтып атат, мыйзам сатып алсаң. Биз мыйзам эмнеге сатып алдык? Бул ошондо ишти козгогон, булардын үйүн арестке койгон, азыркы УКМКнын беделине шек келтирип атабы ошондо? айтканча шек келтирип атат да. Шек келтирип атат да. Мыйзамсыз иш козгодуңар, акчага сатылды деп, бул УКМКны айтып атат мындайча айткандачы. Себеби УКМК иш козгогон да. И үйдү дагы ошол арестке койгон, издөөгө берген бүт. Бул ошондо МВД менен УКМКны булар ошолордун эки чоң структурага беделине шек келтирип атат да. Кудайга шүгүр, биз бүт сом эч кимге берген эмеспиз, алган эмеспиз. Азыркы жаңы бийлик келип калды. Кудайга шүгүр да, мыйзам иштеп мындай жакшы жолго түшүп калдык деп мен ушундай. И даже бундан жакшы болот деп биз үмүттөнөбүз да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, жанагы Келдибаев сүйлөп атпайбы, сагындык мошенник боюнча тиякта айтып жүрүп атпайбы, Бальту Бешиге бердим, 20 машина мынтты деп. Азыркы мындайча айтканда азыркы бийлик сатып атат да. Ошол дагы мен ойлойм, азыркы бийлик эмне ошого күнү түшүп калыптыр, 20 машина алып берип койсун деп. Өзү эле кылып атпайбы, бир жакшы иштер кылып атат. Бул жалган жалоо да. Жанагы эле бизге жала жапкандай, бухгалтер кызга, бир туугандарына жала жапкандай эле бул азыр бияка дагы азыркы бийликти жамандап, мындайча айтканда шыбап, ал жака барып алып Саясий жаап башкарникти аякта сурап атат да азыркы күндө. сурап атат да, сурап жүрөт да ошол жакта. Колуна Анан тиякта мисалы Карымшактын материалында бийликке кайрылып атат, жардам берип атат. Биякты шоу алып, кайра Карымшак немеси менен кайра УКМК генералыбызга, президентибизге кайрылып атат. Жардам берип коюңуздар депчи. Акылга сыйбаган нерсе кылып атат да, мындайча айткандачы. Жашы 60ка таяп калды. Биякта туруп мен баласындай болуп алып, мен биякта чын айтсам кече видеосун көрүп алып уялып кеттим да. Кээде бир ой келип кетет, Карымшаковдучу мындай эмнеге мынча кызыктар болуп атат? Может, берчүсүн берип туруп буну колго алып койду деп ойлоп кетем. Экинчи тарабын ойлонсомчу, Кайрат мырза, экинчи тарабын ойлонсом, бул мындай бул мошенник да эми, бул супер мошенник да. Өзүнүн бир туугандары айткандай, бул мошенниктин атасында бул жыга турган киши дегендей да. Бул мошенник ошо Карымшаковду дагы ишендирип койду деген ой келип кетет да кээдечи.
баягы Карымшаковду дагы алдап ишендирип койдубу өзүнө мындай бул айтып атпаймынбы, көчөдө жүргөн любой адамды бул өзүнө тартып коет экен да, бурупчу. Любой кишини өзүнө буруп коет экен. Мына Моссоветтеги кишилерди алдап кеткенде мен өзүм таң калдым да. Биз коем бир тууган деп алдап, эми апамды бир тууган деп ишенип берип алдык, тууганчылыгыбыз бар, бизди алдайт беле депчи. Обменкада кайрат мырза, сиз жакшы билсеңиз керек, Моссоветте обменкада иштеген балдар, ал жерде мындайча айтканда жөнөкөй балдар иштебейт да. Ал жер өзүнүн нанын, жемин бирөөгө жедирбеген балдар иштейт да, мындайча айткандачы. Биз байкап жүрөбүз го, алар менен иштешип калабыз. Ошолорду алдап кеткенден кийин уже түңүлүп коюш керек экен да. Эми баягы сонун жыйынтыктайлы. Эми ушул кандай бир кошумчаңыздар, кайрылууңуздар болсо, ошону айта кетсеңиз. Марат мырза, сизден баштайлы. Мен эми ушул эки мошенник ата баланын үстүнөн бир катуу чара көрүп, эми бир Кудай оңунан берип, ал жактан депорт болуп кетсе дагы жакшы болмок. Болсо башка бир жолдорун караштырып, мына ушу азыркы бийлигибизге кайрылып кетет элек, генералыбызга кайрылып кетет элек, Камчы Кыдыршаевичке, президентибизге кайрылат элек. Ушул эки мошенниктин үстүнөн бир коомго зыянкеч эки мошенниктин үстүнөн бир чара көрүп, бир алып келтирип берсе жакшы болмок да. Эмне катышат? Тура мына бир эле суроом да, бул эки мошенникке. Мына мени көрүп атасың, мошенник. Сага бир эле суроо, эмне качып жүрөсүң? Кел бул жака, туурабы? Кел бул жака. Мыйзам иштеп калган азыр. Мыйзам талаасында жапжакшынакай мыйзам чегинде чечишебиз. Кел буяка, качып жүрбөй, мошенник. 60га чыккан чал, акылың 2-класстай сен. Кел буяка. Сүйлөшөбүз мыйзам чегинде. Меники туура эмес бул. Мен жооп берем мыйзам талаасында. Сеники туура эмес, сен жооп бересиң. Өзүңө ишенбеген үчүн сен качып жүрөсүң. Өзүң ишенбеген үчүн. Өзүң ишенбеген үчүн сен атаңдын, менин таятам болот а. Таятам кандай авторитеттүү кыйын киши болгон, өзгөнүн өрөөнүндө укмуш авторитеттүү кыйын киши болгон. Ошонун сен арбайын сыйлаган жоксуң, акмак. Ошонун арбайын сыйламай чыгып алдың. Таятамды сен сыйлаган жоксуң. Шерменде кылып, таятамдын эрте кетишине сен 100 бир туугандарыңды айтып жүрөт. Мен дагы айтып өтөм. 100 сен өтө чоң салың бар таятамдын эрте кетишине. Эрте кете турган киши эмес болчу ал. Өзүндө тың киши болчу. Сен чоң салың бар, акмак. Кел бул жерге. Ата энеңдин арбайын сыйлабай, бетиңди тамдай кылып алып ошол жерге чыктың. Уялбай. Осурган кыздын бетин аймайт болуп, мына кыргызда жакшы сөз бар. Осурган кыздын бетин аймайт болуп кайра чыктың сен, бети жок. Бияка кел, бияктан чечишебиз. Мыйзам чегинде, мыйзам баардыгыбызга бирдей. Сага дагы бирдей, бизге дагы бирдей. Кел чечишебиз бул жактан. Качып жаш бала окшоп ал жерде бир туугандарыңды, тууган уругуңду, Келдибаев деген фамилияңа доо кетирип атасың сен, акмак. Бияка кел, чечишебиз. 1-класстын дагы акылы сенин дагы жогору экен, биз ошону түшүндүк. Акмак мошенник. Самат мырза. Анан мен мына Кайрат мырза, мен мына башка журналисттерге кайрылып кетмекмин, мына эфирден пайдаланып. Бир маалыматты чыгарарда, бир кандайдыр бир видеолор, тасмаларды чыгарарда, ошонун чындыгын тастыктап туруп чыгарса. Тастыктап туруп, азыр эми мына Карымшаковдун чыгарып аткан видеолор бул 100 жалган видеолор. Буну эми эртең биз Кудайым буйруса мыйзам негизинде чарасын көрөбүз деп аракет кылып атабыз. Азыр иштеп атабыз ошонун үстүндө. Ошону кайрылып кетмекмин, ушул жалгандын чындыгын баардык жагын карап туруп анан чыгарса. Ошол кайрылуум. Тийиштүү органдарга дагы биз кайрылдык. Именно мынау эркин журналистмин деп өзүнө бир ат коюп алыптыр. Мынау Карымшаков Элеманч чындыкты билбей туруп такталбаган маалымат үчүн чыгарып атат. Биз тийиштүү органдарга кайрылдык. Кудайым буйруса жакын күндөрү ар ким өзүнө жараша кылган поступогунун жоопторун алат. Кудайым буйруса. Рахмат, келип маек куруп бердиңер. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми бир жыйынтык чыгат деген да бир үмүттөбүз. Анан биздин коргоо органдары баягыда бир катар аябай олуттуу көйгөйлөр, олуттуу мындай фактылар айтылып кетти да. Ошолорду дагы бир сыйра текшерип берсеңиздер деп суранабыз сиздерден. Анткени ал кишилер бар экен, алданган жарандар бар экен, баары эле реалдуу фактылар айтып жатасыздар. Ошолорду дагы бир текшерип, ошо иштерге кошсоңуздар деген гана бир суранычыбыз, өтүнүчүбүз бар. Анткени өзүбүзгө да бул керек. Чынбы, жалганбы ошону тастыктап коюшубуз керек да. Анан дагы да болсо мен кайрылып кетем, Сагындык Келдибаев мырза. Биз мына канчадан бери кайрылып келатабыз сизге. Биз журналисттербиз. Биз дагы журналисттик этиканы сактайбыз, мыйзамды тутабыз. Кайрылыңыз бизге. Кайрылып өзүңүздүн чындыгыңызды айтыңыз. Кааласаңыз ошо скайп десе ушундай кылып беттештирели мынакей Марат мырзалар мененчи. А сизге мисалы өзүңүз башка жактарга чыгып, башка журналисттерге да чыгып атканыңызды кабар берип атышат.
Силер кылып атпадыңар, эмне болгон иш деп менден сурап атышат. Ошо айтып кетерим, бизге эле ошол кайсы журналистке чыксаңыз, ошолордон сурасаңыз, биздин телефондорду берет. Бул ушул маектин соңунда да телефонубузду жазып коелу биз сизге. Бизге чыгыңыз. Биз эки тараптуулукту армайбыз, мыйзамды сыйлайбыз. Сиз да өзүңүздүн чындыгыңызды, өзүңүздүн версияңызды бизге да айтыңыз. Ошентип кайрылып кетмекчимин. Бизге да келип, ушинтип маек куруп бергениңизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. 100 беспредел каналына, ошондой биздин жеке баракчанын баарына азыр жаза кетебиз. Ылдыйда жазылып кетиңиздер, катталыңыздар. Кызыктуу сонун материалдар чыгарып турабыз. Ар кимдин өз чындыгы бар, бирок чындык бирөө эле дейбиз. Кийинки берүүдө көрүшкүнчө саламат болуңуздар.